Саламатсыздарбы? Ошол бүгүнкү илимий конференциянын катышуучулары, барыңыздарга албан ийгиликтерди карасам бул жерде биздин сөз баккан, сөз кадырлаган, нарк билген, каада салт билген, биздин кыргызча айтканда журт каймактар отурасыздар. Сиздерге рахмат. Баягы тарыхта дагы, кыргызда да сөз бар, бардык нерсени аял жаратат деп. Ошол согуштар да аял үчүн болгон. Анан ошол быйылкы жылдын 8 март аялдар күнүндө дагы бир жосунсуз жорук болуп кетти. Ошондон кийин биздин мына журт каймактары дейбизби, ошо улуттун уңгусуна, наркка, каада салтка көңүл бургандар ушул баш көтөрүп, бир бүгүн кеч, эртең таптакыр кеч деген бир нерселерди баштап аткандарыңыздарга ыраазымын. Негизи биз кыргыз эли көп замандарды башыбыздан өткөрдүк. Жакшысы да болду, жаманы да болду, бирок биз заман өткөн сайын сынып келатабыз. Эмне үчүн сындык? Ошол убагында баягы акты ак дебей, караны кара дебей койгон биздин журт каймактарыбыз болгон. Кайсы бир замандарды эми мунун заманы, тигинин заманы деп тергебей эле коелу. Ошондо көбү баягы жалтактап айта турган сөзүнө келгенде биз аларчага көмүлбөй калабыз деп качкан күндөр болгон. Биз ошол тарыхтан сабак алалы. Сиздер каймактар отурасыздар, кайрылып атам. Анан баягы өмүрүн эмес, баягы өмүр өлүм деген сыяктуу ошо кезде көбү баягы өмүрдү эмес өлүмдү тандап койгон учурдан биз кайтышыбыз керек. Дагы бир сөз бар, жаман жигит жан сактайт, жакшы жигит эл сактайт дегенде, жок дегенде мына бүгүн ушул журт каймактары, биздин улуттун мыкты уул кыздары, мындай илимпоздору биз ошо наркка, каада салтка баалуулуктарыбызды сатпашыбыз керек да. Коркок секунд сайын өлөт дейт. Ошо биз нарк жоготуп атканыбыз чын. Ошо коркоктугубуздан калп эмес, чын. Мындан канча жыл илгери ошол асабага Дооронбек Садырбаев агабыз маек берген. Бириккен Улуттар уюмунун билдирүүсүндө биз кыргыз жок болуп бараткан улуттардын катарын толуктайт экенбиз деп. Ошондо ошол бийликтин кошоматчылары да кыйкырып чыккан. Баягы Дооронбек Садырбаев оюна келгенде оттой берет деп. Чын эле ошол күнгө келатабыз, коңгуроо кагышыбыз керек. Ошол учурда мына акыркы күндөр көп эле тегерек столдорго ушундай арай-чарай көз караштаргадын мындай согушуна барып атабыз. Ошо көбү сүйлөп атат да, бизге биздин батышка керегибиз жок эл катары. Бизди эчтеке кыла албайт. Биз өзүбүздүн казаныбызды өзүбүз кайнап бердик. Ооба биздин эл катары, улут катары керегибиз жок. Бирок биздин жерибиз бар, суубуз бар, тообуз бар, ата мекенибиз бар. Ошол керек. Ошону такыр унутпашыбыз керек. Анан ошол конференциянын ишине ийгилик каалайм. Катуу кетсем кечирип коесуздар. Баягы дүйнөдө эки адам гана баягы кынтыгы жок болот экен. Эч кемчилиги жок болот экен. Өлгөн жана төрөлө турган. Ошол биз өлгөндөрдүн катарын толуктабай, ошо төрөлө тургандарга үмүт атпай, тирүү кезибизде бир улут үчүн, нарк үчүн, каада салт үчүн, барк үчүн, ушул биздин уңгубуз кантип сакталып калат үчүн бир кызмат кылып коелу. Урматтуу агалар, конференцияңарга ийгилик каалайм. Ошо сиздер журт каймактары болуп, эл каймактары болуп, алдыда артта келаткан жаштарга накыл кебиңиздерди айтып, ушул конференция менен айтылган сөздөр ушул жерде калып калбайт деп ойлойм. Мындан ары өркүндөтөсүздөр. Башыбыз баягы кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Башыбыз бириксе биз тоону дагы, зоону да жара турган күчүбүз бар. Ошол кош келиңиздер. Рахмат.